Арбаңыздар каналыбыздын колдонуучулары. Мончону ден соолукту чыңдоочу жай десек жаңылышпайбыз. Мончо зат алмашууну активдештирип, жана иммунитетти көтөрөт. Ошондой эле косметологдор бир жолку мончо процедурасы 10 косметикалык каражатты алмаштыра алат деп эсептешет. Бирок мончонун пайдасы муну менен гана бүтпөйт. Мончого түшүү учурунда теринин тешикчелери аркылуу белгилүү бир сандагы кычкылтек организмге кирет. Андагы жогорку температуранын таасиринен теринин тешикчелери ачылып, тер менен кошо организмдеги шлактар сыртка чыгат. Ошондуктан мончодон соң адам болуп көрбөгөндөй жеңилденип калат. Ревматизм, радикулит, остеохондроз, муун ооруларын жылуулук дарылайт. Адамдын тери клеткаларынын 20% күнүнө өлүп ордуна жаңылары пайда болот. Ошол өлгөн клеткаларды алып салуу зарыл. Мончодо бууланган денеден өлгөн клеткалар чыгып, тери жумшак, серпилгич, жаш болуп калат. Эгерде денеге бал сүйкөсө, анда андан да пайдалуу. Мончодогу жогорку температура кан айланууну тездетет. Организмдеги зат алмашуу жакшырат, май клеткалары азайып, целлюлит жоголуп, арыктоого өбөлгө түзөт. Ысык температурада кан тамырлар кеңейип, ал кадимки температурада тарыйт. Буулануучу бөлмөдөгү 80 градус менен жуунуучу бөлмөдөгү 20 градуста иммунитет көтөрүлөт. Мончо маанайды көтөрүп чарчоону жазат, андагы жылуулукту организмдин ар бир клеткасы аркылуу сезебиз. Эсиңизде болушу шарт. Мончодон буу бөлмөсүнө киргенде башыңызга сөзсүз бир нерсе кийиңиз. Болбоду дегенде сүлгүңүз менен оруп алышыңыз керек. Буу бөлмөсүнө кирип чыккан убактарда ит мурундун маңызын чөп чайлардан же болбосо газ албаган суусундуктардан ичип турушуңуз абзел. Суюктукту канчалык көп ичсеңиз, ошончолук тер көп бөлүнүп, аны менен ашыкча туздар, шлактар сыртка чыгат. Бууда көп отура бербеңиз. Буу бөлмөсүндө узак убакытка отура бергенге караганда бир нече жолу кирип бууланган пайдалуу. Жумасына бир жолу мончого баруу кажет. Мончодон кара чай, кофе ичүүгө болбойт. Булардын курамында кофеин, таниндер бар. Анткени мончодо организм ал заттардан жаңыдан гана тазаланып жаткан болот. Мончодо косметикалык процедураларды колдонуу өтө пайдалуу. Себеби маска менен крем бул учурларда териге жакшы сиңип, өз таасирин тийгизет. Кош бойлуу кезде мончого барбаңыз. Кош бойлуу кезде мончого барсаңыз, сөзсүз түрдө кан басымыңыз көтөрүлөт же түшүп кетет. Андай учурда ичиңиздеги түйүлдүккө зыян келет. Түйүлдүктүн кан айлануусу толук бойдон эненин кан айлануусунан көз каранды. Көбүнчө кош бойлуу болгон алгачкы 3 айда мончого баруу кооптуу. Андыктан өзүңүздүн жана жарыкка келе турган наристеңиздин коопсуздугун ойлоңуз. Кош бойлуу кезде мончого барбаганыңыз оң. Мончодо кимдер сак болушу керек? Бөйрөк, боор, жүрөк ооруларынан жабыр тарткандар, тез мурду канагандар, астмадан жабыркагандар, ачка жана өтө тоюп алгандар мончого түшүүдөн сак болуулары шарт. Мончо шыпыргысынын ролу. Мончону шыпыргысыз элестетүү кыйын. Шыпыргы менен чабынуу булчуңдардын теринин кан айлануусун тездетет. Организмдин зат алмашуу процессин жакшыртат. Тердин жакшы бөлүп чыгышын шарттайт жана тери тешикчелеринин жакшы ачылышына жардам берет. Шыпыргынын жалбырактарынын курамында бактерияларга каршы касиети, фитонцид заты жана зат алмашуу процессин жакшыртып, каарылыктын алдын алуучу эфир майы бар. Ак кайың шыпыргысы. Кайыңдын жалбырагынан топтолгон мончо шыпыргысы менен чабынууда ал булчуңдарды чыңалтат. Бронхит, астма, өпкө, муун оорулары үчүн пайдалуу. Ошондой эле чарчоону жазып, маанайды көтөрүүгө өз салымын кошот. Кайың жалбырагынын курамында эфир майы, С, А витаминдери бар. Эмен шыпыргысы. Бул дарактын жалбырагынан жасалган мончо шыпыргысы. Теридеги ашыкча майларга каршы иш алып барат. Жагымдуу жыттануу менен эмен шыпыргысы тери ооруларына жана артериалдык кан басымы бар адамдарга көмөкчү болот. Нервти тынчтандырып, колоңсоо, шыбоо сыяктуу жагымсыз жыттардан арылтат.
чалкан шыпыргысы, радикулит, ревматизм жана көптөгөн муун ооруларынын дабаасы нерв клеткаларынын калыбына келтирип, адамдын эс тутумуна өз пайдасын берет. Өзгөчө сөөктүн жарака кеткен жана сынган жерлерине, операциядан кийин дененин тигилген издерине өз жардамын берет, жагымдуу массаж болот. Мончо ичиндеги атайын кызматтар. Мончо ваннасы. Мончодогу ваннага түшүү айрымдардын салты болуп калган. Буу бөлмөсүнөн чыккандан кийин организмдеги пайдалуу ар кандай чөптөрдүн кошулмасы кошулган ваннага жатуу же олтуруу өтө пайдалуу. Ал иммунитетти көтөрүп, терини чыңдап, мээни эс алдырат. Бирок ар бир организм ар кандай өзүнө жаккан чөптүн кошулмасын гана кабыл алат. Бул ванналар жыпар-жыттуу ванна, жашартуучу ванна, мээни сергитүүчү ванна, арыктоо үчүн француз ванналары болуп 4-5 түргө бөлүнөт. Кедр челеги. Айрымдар толку бою келбеттүү болушу үчүн мончолордон кедр челегине түшүүгө ашыгышат. Арыктоо үчүн ичүүчү дары-дармектерге караганда бул ыкма алда канча эффективдүү. Өтө чоң эмес, бир кишилик дарактан жасалган сауна. Жыгач челектин ичине термокабель орнотулган. Ден соолукка пайдалуу ар кандай чөптөрдүн кайнатмасынан белгилүү өлчөмдөгү буу берилип, бир температурада сакталып турат. Душка жуунган соң бул процедурадан өтөсүз. Ичинде ылайыкталган олтургучтар бар. Кедр челегине түшүүнүн убактысы 15 мүнөттөн 50 мүнөткө чейин. Бир жумада бир же 2 жолуда түшсөңүз болот. Бул убакытта сиз 600 граммдан 1 килограммга чейинки салмагыңызды тер менен кууп чыгасыз. Контрастный душ. Буу бөлмөсүнөн чыккандан кийин муздак суу куюнууну көпчүлүк каалабайт. Бирок бул ден соолукту чыңдап, келбетти бир калыпта кармоого зор салымын кошот. Акырындык менен көнүп, адатка айландырып алсаңыз, сиз үчүн пайдалуу процедура. Бул ыкма адамга энергия берип, сергектикти тартуулайт. Бассейн. Ошондой эле буу бөлмөсүнөн чыккандан кийин бассейнге секирүү мырзаларга эле эмес, айымдарга да өтө пайдалуу. Бул ыкма менен айымдар өз толкусуна кам көрө алышат. Муздак суу денени чыйралтып, жыйрылтат. Ошондой эле сууда сүзүү омуртка ооруларына да пайдасын тийгизип, ашыкча салмактан арылууга көмөктөшөт. Күн сайын душ кабыл алуу эң эле жеңил жумуштардын бири. Бирок кээ бир көңүл бурбаган жагдайлар акырындап көйгөйлөрдүн жаралуусуна алып барат. Биринчи, жуунуудан мурун макияжды өчүрбөө. Ойлошуңуз мүмкүн, баары бир азыр жуунсам макияж кетет деп. Бирок бул туура эмес. Анткени душ кабыл алганда алардан толук таза арыла албай калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан атайын косметиканы кетирүүчү каражаттар менен арчып алганыңыз дурус. Өтө ысык суу. Ысык сууга жуунганда теринин үстүндөгү май бат кетет. Бирок кургаганда териңиз кубарып, нымдашпай кургап калат. Байкасаңыз, ысык сууда идиштердин майы жакшы жуулат. Демек, денеңиздин температурасынан бир аз гана ысык болгон сууну пайдаланыңыз. Үчүнчү, жышынгыч каражатын көп колдонуу. Мында тери кызарып жараат алат. Андан соң бир канча убакытка чейин ачышуулар пайда болот. Эсиңизге алыңыз, бул тери үчүн өтө кооптуу. Аны жуунуучу пилинг же атайын тазалоочу майда бүдүрчөлөрү бар пилингтерге алмаштырыңыз. Төртүнчү, душту көп убакыт кабыл алуу. Негизги нормада душта 15 мүнөт болуу жетиштүү. Андан узак болсо териңиз кургап, кабарып кетет. Номер 5 ката. Жуунуучу каражаттарды өтө көп колдонуу. Ашыкча самын теринин өзүнө керектүү майын дагы жууп салат. Бул туура эмес. Теридеги кирлерден арылуу үчүн аз гана самынды колдонуп жууп салуу оң. Бетиңизди эң акырында жууңуз. Анткени чачыңызды жууганда шампунь жүзүңүзгө тийип, түрдүү кызарууларга, ачышууларга алып келиши мүмкүн. Жуунган соң тезинен териңизге нымдаштыруучу кремдерди сүйкөө зарыл. Бул жуунган соң теринин калыбына келүүсүнө жардам берет. Кургак же аз нымдалган чачка шампунь сүйкөө. Айрыкча бир жака шашып жөнөп жатканда чачыңызды ушундай абалда жууйсуз. Бул туура эмес. Анткени кургак же аз нымдалган чачка сүйкөлгөн шампунь кир кетирбейт.
ошондой эле чачыңызды катырып коет да жыйынтыгында морт болуп сына баштайт. Андыктан жеткиликтүү сууланган соң шампунь сүйкөп жуусаңыз, чачыңыздын кири кетип, сыйдан болуп көркүнө чыгат. Чачтын учунан шампунь сүйкөө. Бул дагы туура эмес. Шампуньду чачтын түбүнө сүйкөш керек. Ал эми учуна сүйкөсөңүз, чачты кургатып жиберет да жыйынтыгында көп түшө баштайт. Ал эми маска, кондиционерлерди тескерисинче чачтын учуна сүйкөп пайдалануу оң.